Ысык көлдө түн жамынып балык улап жүргөн браконьерлер кармалды. Бул тууралуу облустук милиция маалымдады. Маалыматка ылайык 4-июнда саат 12:25 чамасында Кутурга айылында 47 жаштагы жыран көл жээгинен кармалды. Шектүүнүн жанынан жарым кап балык жана анын шеригинен узундугу 4,5 чакырымга жеткен 4 кап синтетикалык тор алынган. Кылмыш иши козголуп, шектүү 10-июнда кармалды. Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев Россиянын делегациясы менен жолугушту. Бул тууралуу министрликтен билдиришти. Маалыматка ылайык делегацияны Россиянын ИИ менен Баңгизатта мыйзамсыз жүгүртүүнү көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын жетекчиси баштап келген. Жолугушууда Абдиев эки өлкөнүн ортосундагы баңгиликке каршы күрөш жогорку деңгээлде жүрүп жаткандыгын белгиледи. Ал синтетикалык баңгизаттардын жана жаңы психотроптук заттардын интернет аркылуу таралышына байланыштуу баңги коркунучунун өсүп жаткандыгын эске салып, бул багытта кызматташууну улантуу зарылдыгын белгиледи. Ошондой эле Россиядагы мигранттардын арасында баңгизаттардын жүгүртүлүшүнө бөгөт коюу боюнча биргелешкен иш-чараларды күчөтүү маселеси дагы каралды. Россиялык бизнесмендер үчүн Кыргызстандын рыногу маанилүү жана келечектүү болууда. Бишкекте өтүп жаткан көп тармактуу ишкердик миссиянын алкагында бул маалымат айтылды. Андагы маалымат боюнча Россиянын аймактарынан жана тармактарынан 40 компаниянын өкүлдөрү келген. Мындай тармактык жана географиялык ар түрдүүлүк Россиянын экспорттук мүмкүнчүлүгүнүн көрсөткүчү. Ошондой эле Кыргызстан рыногу биз үчүн канчалык маанилүү экендигин далилдейт деп айтылат алардын маалыматында. Миссиянын максаты товарларды таанытуу жана бир катар бизнес өкүлдөрүнүн ортосундагы байланышты түзүү. Россиянын Кыргызстандагы соода өкүлү Айнур Саманова бул пикирди колдоп, 2021 жылдан бери эки өлкөнүн ортосундагы товар жүгүртүүсү 2 эсе өскөндүгүн маалымдады. Кыргызстан көп жыл мурда токтоп калган биде өрөөнүнүн экспортун жандандырды. Маалыматка ылайык биринчи партия менен 40 тонна үрөн Россияга жөнөтүлгөн. Ошондой эле Азербайжанга экспорттоо боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгы айтылды. Бул өлкөдө дагы мал чарбасын өнүктүрүү үчүн сапаттуу тоютка суроо талап жогору болууда деп айтылат маалыматта. Кыргызстан биде өстүрүүгө бардык жагынан ылайыктуу, анын үрөнүн экспорттоо дыйкандар үчүн кошумча киреше булагы гана болбостон, өлкөнүн агрардык потенциалын күчөтүп, өлкөнү дүйнөлүк рынокто ишенимдүү айыл чарба өндүрүүчү катары таанытууга өбөлгө түзөт.